Акылбек Үсөнбекович, мен кесиптештерим айткандай, мына индексация боюнча, удорожание, коэффициент боюнча абдан көп маселелер болуп атат. Бакыт Шергечевичтин жообуна мен ынанган жокмун. Биз да бул тармактуу комитетте бир нече жолу көтөрүлгөнбүз бул маселе боюнча. Мына менин кесиптештерим айтып атпайбы, 60%, 50% бүткөн мектептер деп. Талас районунда мына 2 мектеп турат. Нанаев менен Балбал орто мектеп 95% бүтүп калган. Дагы деле бүтпөй атат да ошол. Ушул жөнүндө маалыматыңыз болсо бир кеңири элге айтып койбосоңуз, себеби дегенде биз бул комитеттин жыйыны болгондо да 1 ай ичинде бүтүрөт деген убаданы берип келгенбиз да. Бактыбек Анубекович, эгерде 5% кала турган болсо бул мектептер бүтүш керек болчу. Мен азыр тактайм ал 2 мектептен. Андан көбүрөөк проценттери болгон үчүн токтоп турат го. Анан былтыр бир чоң кемчилик кетирип алдык. Госстройдун төрагасы удорожание дегенде бүт болгон мектептин строительно-монтажный работаларынын баарына объемуна удорожание коэффициентти коюп коюптур да. Эми 95% бүткөн школдун строительный материалдардын баары мурунку жылдын баалары менен бүттү да алардын баары. Анан калган 5%-на кайсы строительный материалдар керек болсо, ошого удорожанияга биз акча берүүгө даярбыз. А жок, калган 95%-ды дагы удорожание болду, бияктан дагы акча алам деген бул абдан туура эмес деп атам. Председатель Госстройго дагы айттым. Ошентип турган болсоң, камаласыңар. Бүттү беле школ, бүттү. 5% бүткөнгө 5 миллион керекпи, 10 миллион керекпи? Биз 5 миллион, 10 миллион беребиз, школ бүтсүн. Анан биз сыртка чыгып кете берели деген механизмди ишке киргизип атабыз. Мына Бакыт Эргешевич өзү контролдоп атат. Жаңы жылга чейин комиссия түзүлүп, баасын бычып чыгарып бүтүрөбүз. Эгерде 90% же 70%-ын бүтүрүп алып, биздин айткан механизмге макул болбосо, анда договордун баарын расторгать этебиз. Ал школдордун баары тура бербеш керек да. Расторгать этебиз, анда алар сотко барсын, биз калган 30%-ын өзүбүздүн күчүбүз менен бүтүрөбүз. Анда жаңы компанияларды киргизебиз. Акылбек Үсөнбекович, ушуну өзүңүз бир жеке көзөмөлүңүзгө алып бир карап берип коюңуз, суранчы. Себеби дегенде ушул мектептерде аварийный мектептер МЧСтин чечими да турат, бир кылымдан ашып кетти. Ушул жерде балдарыбыз окуп атат да. Анан бизде баягы бир кырсыктан Алла сактасын, эми болгондон кийин анан чуркап баштайбыз да. Ошон үчүн өзүңүз көзөмөлүңүзгө алып коюңуз ушу 2 мектеп боюнча. Анан экинчи маселе болсо, бул Талас областын жаратылыш газы менен камсыздоо боюнча сиз баягы 19-октябрда ушул жерге сиз келгенде сиз менен бир сүйлөштүк эле. Бакыт Шергечевич да чогуу бир иш алып барабыз дедик эле ушул Газпром боюнча. Ушул боюнча кандай иш болду? Азыр Бакытбек Каныбекович, азыркы сизди баягы ынандан жокмун деп атпайсызбы менин жообума? Бул маселе бизге чейин болгон маселе. Айтып кетпеди азыр. Ошон үчүн сиз 2 мектеп боюнча официал турда бериңиз. Анан да сиздин эгерде подрядчиктер угуп аткан болсо, ошол подрядчиктер бүгүнкү күндө Госстройго келип, ошонун өзүн удорожание болгон бүт материалдарды далилдеп, ошонун негизинде акча төлөп берет. Мына биз ошонун аркасында чуркап жүрүп, ошол маселени чечебиз деп кечээ токтом чыгардык. Анан газ боюнча. Газ боюнча сиз айткансыз туура, ошонун аркасынан биз Газпромго кайрылдык. Бүгүнкү күндө Газпромдун Талас шаарына 2025 жылга чейин коюлган эмес планга. Биз аларга кат жолдодук. Ошого 25 жыл планга чейин силер киргизбепсиңер, ошону карап киргизгиле деп сунушун бердик биз. Ушундай жооп. Сунуш качан эми айтышат эми? Да бир белгилүү бир убактыбыз барбы? Качан киргизишет? Айтышат. Анан сиз мага таарынбаңыз, ынанган жокмун деп. Мен чын эле ынанган жокмун сиздин жооңузга. Неге десеңиз, мен бул профилдик комитеттемин өзүм. Анан биз айтып атпайбы, удорожание маселеси боюнча канча убакыттан бери көтөрүп келатабыз. Туура, мен жаңы келгенде ушу удорожание маселеси бар эле. Сиз эч ким чечкиси келбей койду. Жүрөгүңүз Аны аркасынан кубалап, жүрүп токтом чыгарттык. Ушу сиз үчүн ушуна чыгарттык. Рахмат. Сиз жүрөгүңүзгө жакын албаңыз. Жүрөгүңүзгө жакын алсаңыз, кечирип коюңуз эми сизге кат айтсак. Анан ушул үчүнчү маселе ушул жер үйдүн ишмердүүлүгүнөн ушул иштеткен каражаттардын негизинде түзүлгөн өнүктүрүү фонддор бар да. Ушул мамлекет ушу 2%-ын чегерип берип атат да. Ушул өнүктүрүү фонддор жөнүндө бир маалымат берип койсоңуз, Акылбек Үсөнбекович, мынагу
проценттин соотношенияларын бөлүү боюнча да бир карап берсеңиз. Себеби дегенде мынакей Таласта 3 өнүктүрүү фонд бар. Мына Талас областынын өнүктүрүү фонду, Талас районунун өнүктүрүү фонду, мына Бекмолда айылынын өкмөтүнүн фонду да, билесиз да сиз жакшы муну. Урматтуу Бактыбек Каныбекович, биз 2019 жылы доходдон салыкты да киргизип алдык. Бүгүнкү күнү алтын казып аткан компаниялардын иштеп аткан салык кодекси менен алган биздин салыктарыбыз өтө өйдө болуп баратат. Эгерде дагы жергиликтүү бийликке көбүрөөк акча төлөө дей турган болсок, буларга көп эффективдүү эмес болчудай да. Азыркы бөлүп аткан акчаларын эле балким алдын ала эртерээк алып, ошону иштеткенге механизмдери менен үйрөнүшүбүз керек болуп атат. Акылбек Үсөнбекович, кечиресиз, Акылбек Үсөнбекович, мен баягы жер үйдүн түшкөн акчанын бөлүштүрүлүшү жөнүндө айтып атам. Жок, ошо бөлүштүрүшүн Туура эмес, кээ бир жерлерде мисалы процент соотношениясы туура эмес бөлүнүп калганда, тегерек четинде айылдар мисалы баягы адилеттүү бөлүнбөй атат. Ошону бир көзөмөлдөп бериңиз деп атам. Хорошо, мен дагы бир сыйра карап чыгайын, бирок эми бул жергиликтүү бийликтегилер менен ошол жерде жашаган эл менен чечилген нерсе да. Муну ошо жерине барып анан чечпесе, биз бул жерден түз чече албайбыз. Кээ бир бөлүнгөн акчалар освоенияга болбой атат. Анда ошол бир мыйзам чыгарып туруп анда ошол областка берели освоивать этпесе деген сунушту айтып атам да. Эми бир гана нерсе, мен азыр болгон өнүктүрүү фонддордун баарын айтып атам. Илгеркидей жол курганга, тамактаганга, бир социальный бир объектилерге жок кылбагыла деп атам. 80% кайра активиңер көбөйүп, анан киреше алып келе турган булактарды түзгүлө деп. Ошол себептен алар бизнес проектлерин жасап, партнерлорун таап, рынок сбытасы болгондон кийин анан финансирование жүрүп атат да. Жөндөн жөн эле мына Ысык-Көл областынын 3 миллиард 200 миллионун анализдеп көрдүк. Баары эле мындай эффективдүү эмес колдонулган да. Биз ошого пока жол бербей атабыз. Мына 9 айдын ичинде 1,5 миллиардка жакын акча түштү. Отчетун сурасам, арык тазалагандан башка эчтеке жок да. Ошону бир карап коюңузчу. Хорошо, мен жазып алдым өзүмө, мен карайм. Рахмат сизге. Ишиңиз ийгиликтүү болсун.